Мына азыр мен мына конференцияны сактап коямын. Анан өтө бана кызыгуун жаратса, анан кийин дагы кайталап көрүүнү кааласаңыздар мына көрсөңүздөр болот. Слайд көрүнүп атат. Так, тунук, Дана. Азыр мен дагы бул жерде өзүм конокторумду чакырып өтөйүнчү, азыр мүмкүн болсо. Болушунча аудиторияны бир аз массасын жакшыртсак. Бизде ошондо азыр канчадан бери катышып отурат? Мына участникке. Мына бул жерде мына Гүлзада деген кызыбыз камерасын жагыптыр. Мына Гүлзада дагы башка эч ким жакпаптыр. Мүмкүн болсо жаксаңыздар камераны. Барыңар камераңар жагып отурла. Урматтуу жаштар. Бүгүнкү негизи план боюнча көбүрөөк адамдар кириш керек эле, бирок негедир Майра киришет. техникалык жактан кирүүгө мүмкүнлүк болбой калыптыр. Кээ бирлер азыр кечигип кирет экен кичине. Анда 8ге чейин күтөлү. 8де баштай берели. Ооба, ошентели. Анда баштай берели, азыр киргендер дагы киришер, Анда эмесе урматтуу бүгүнкү катышуучулар, урматтуу достор, көпчүлүгүңүздөр студент болсоңуздар керек. Мен азыр көпчүлүгүңүздөрдүн жүзүңүздөрдү көрбөй атам, бирок мейли сүйлөй берейин. Бүгүнкү ушул сабак дейбизби, же азыркы заманбап тил менен айтканда тренингби, семинарбы, айтор жакшы бир баарлашуу, жакшы бир сөз, жакшы бир маалымат катары кабыл алыңыздар да. Бул сүйлөө өнөрү, чечендик өнөр, ораторлук өнөр биз көпчүлүгүбүз буга маани бербейбиз да. Биз айрыкча
адам пендеси кээде өзүбүздүн сөзүбүзгө кээде маани бербей калабыз. Биз кандай тондо сүйлөп атабыз, эмнени сүйлөп атабыз, биз эмнени жеткиргибиз келип атат. Биздин сөзүбүз орундубу же орунсузбу? Биз ушул учурларда көп адашабыз, чалынабыз. Бирок биз мынаны эске алышыбыз керек. Бул сөз бул эмне? Сөз бул курал, адамдын куралы. Мына Куранда, Библияда, Инжилде, Торатта, бардык диний китептерде айтылган. Бул жаман жакшынын баары сөздөн башталат. А эгерде биз өзүбүздүн улуттук нарк насибибизди кайрылсак, мына кыргыздын макал лакаптарын карагыла, кыргыздын макал кептерин карагыла. Кандай сөздөр бар, а? Сөз чакырат, өлгө ээрчитет. Сөздү убагында айтпасаң сөз атасы өлөт. Же сөз кылычтан өткүр деген толгон токой макал лакаптар, макал кептер бар да. Эми бул сөздөр ушул макал кептер бекеринен бери жарылбаган чыгар. Бул биздин элибиздин ушу сөзгө абдан маани бергенинен, сөз касталган эл катары мына биз ушу сөз кудуретине абдан маани берип келебиз. Адатта бул чечендик өнөр кайсыл элде абдан жакшы өнүгөт, кайсы элде көп кездешет? Албетте ушул сөз байлыгы бай болгон, ушул өзүнүн бүт жашоо, турмушу сөз менен байланышкан элде бул өнөр абдан жыш кездешет да, абдан жакшы өнүгөт. Азыр кошуп коеюнчу. Кыргыз эли мына ушул 20-кылымда 1924-жылы же 1917-жылы Россия падышачылыгы кулагандан кийин Совет бийлиги орногондон тартып, мына бизде биздин ушул чыгармачылыгыбыз, биздин бүтүн бардык акындарыбыздын, калемгерлерибиздин чыгармалары кагазга түшүп келген. Ага чейин бул кыргыздын баягы багына жарылган бул тил экен. Бул эс тутум. Мына Манас эпосун караңыздар. Мына ошончо доордо мына акыркы мына Гомер деп аталган Саякбай Карабаевгача 500 миң ырысап чамжырабай, үзүлбөй, өз ритминен тайбай, муундан муунга, ооздон оозго ооз-эке кайтып келген. Бул эмне деген уникалдуу? Мындай уникалдуулук, мындай бир сөз байлык кайсы элде кездешет? Мына бүгүнкү биздин баарлашуубуздун киришүүсүндө мен мына ушул айрым бир фактыларды айтып өтөйүн. Мына биздин кыргыз тилинде ушул жылкынын көркөмдүгү, аттын сымбаты дейбизби, 800 сөз менен сүрөттөлөт. 800 сөз менен. Булар Манас эпосунда далилденген. Манас эпосунда жалаң эле согуш куралдарынын мынакей, көрүп атасыздар. 220 түрүн аталышы бар. Согуш куралдары. Анан кыргыз тилинде сары түстүн 9 түрү бар. Кочкул сары, сап сары, сары, күлгүн сары, мала сары, көмүк сары, ак сары, сарыга чийгил сары. Кыргыз тилинде ушул фразологизмдердин саны 30 миңге жетет. Же болбосо Жусуп Мамайдын Манас вариантында найзанын 30 түрү баяндалган. Же маселен, мына дүйнөлүк тил илиминде, дүйнөлүк лингвистика мыйзамында кайсыл тилде бир муундан турган сөздөр көп кездешкен болсо, ошол тил байыркы тил болуп саналат. Мына кыргыз тилиндеги ошол эле от, суу, ай, күн, гүл, нур, ат, чак, бар, кел, жок, ой, көз, оз, жаз, жай, күз, кыш, жана башка толгон токой бир муундан турган сөздөр. Эми ушул эле фактылар менимче жетиштүү го дейм. Себеби азыркы мезгилге чейин биздин окумуштууларыбыз, биздин билимдүү адамдарыбыз кыргыз тилинин дагы бир бөлөк тилдерде кездешпеген бир
өзгөчөлүктөрүн, фактыларын дагы да казып чыгып атышат. Мына жогорку кеңештин депутаты, саясат таануу илимдеринин доктору Каныбек Капашевич Иманалиевдин ушул кыргыз тилинин бир уникалдуулугу, өзгөчөлүгү, бөлөк тилдер кездешпеген бир айырмачылыгы тууралуу жазган өзүнүн макаласы бар. Ошо интернеттен таап окусаңыздар болот. Ошол жерде ушул биздин мынагы көркөм чыгармаларыбызда, биздин ооз эркек маданиятыбызда, биздин мамиле маданиятыбызда кездешпеген бөлөк элдерде жок. Менсинген орус элинде, же англичан элинде, же бир немис элинде, башка Кытай элинде, башка бир да элде кездешпеген ушул фактыларды ушул киши мына калкып чыккан да. Ошол макаладан дагы кененирээк карап, ушул окусаңыздар болот. Эми биз алгач ушул чечендик өнөрдөн бир аз чегинип биз ошо айтсак, биз кантип сүйлөйбүз, мына биз кантип сүйлөйбүз? Биз сүйлөп атканда биздин ошол үнүбүз, биздин ошол сөзүбүз аудиторияга жетип аткандыгын биз кантип аныктайбыз? Дегеле албетте бул өз ара сүйлөшкөн башка, бирок мындай массага келип сүйлөгөн таптакыр башка болот. Бул мына биздин кыргызда мындай сөз бар да, көрө көсөм болот дейт. Сүйлөп чечен болот дейт. Баары эле бул ааламга гений болуп туулбайт, гений болуп калыптанат. Демек биз ушул улам аудиторияларга көп аралашып, көп сүйлөп, ушул бир тартынбастык болбош керек да, себеби ушул адамды жеп бүткөн эки бир жаман, бир терс бир көрүнүш болот, терс бир сапат бар, бул тартынчаактык. Ушул тартынчаактык адамды көп бир ийгиден кур калтырат да, чындыгында. Ушул тартынчаактыктын айынан, уялчактыктын айынан, кайсы бир сүрдүн айынан мына көптөгөн балдарыбыздын таланттары, бир жөндөмдөрү ачылбай келип атат. Бирок ошондой учурда ким ага аракет кылыш керек? Албетте адам өзү аракет кылыш керек. Көбүрөөк сүйлөш керек, көбүрөөк машыгыш керек. Мындай Zoom платформаларында көбүрөөк өзүн сынап, азыр бир суроо берип көрөйүнчү, сүйлөп көрөйүнчү деп өзүн сынап, камерасын жактында, камера жаккан болду деле бир эрдик да. Мына кара, азыр көрөм деп атат, камера жакпай атасыңар. Сүрдөп, уялып. Мына ошо камераны жагып деле мынтип бакырай отурган бул деле бир баягы өзүндөгү сүрдү жоготуунун бир элементи. Демек биз бүгүнкү ушу баарлашууда эми чечендик өнөр бул абдан чоң тема. Бул бир эле мен буну баарын билем деп айтып эми, бул бизге чейин бул чечендик өнөр боюнча өтө бир күчтүү таланттар, өтө күчтүү мастерлер болгон. Бул бир казып түгөнгүс бир кенч бул чечендик өнөр. Бул ошол доор алмашкан сайын, убакыт өткөн сайын бул чечендик өнөргө болгон талаптар да күчөйүп баштайт. Чечендик өнөргө болгон мүнөздөр дагы барган сайын орношуп баштайт. Биз эми бүгүнкү сабакта бир аз болсо бир четин бир карап бир кадыр салып көрөлү да. Дегеле биздин жашообузда бул өнөрдүн бизге бир мааниси бар бекен, кереги бар бекен, жок бекен? Азыр ушуну бир аз карап өтөбүз. Слайд көрүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Көрүнүп атат. Демек мына башында мына киришүүнү айттык. Эми ушундай киришүүдөн кийин мына чечендик өнөр деген эмне деген бир суроо туулат. Эми бул албетте ар бир эреженин өзүнүн аныктамасы болот. Ошол аныктамасын айтып коюу бул өзү парыз болот. Мына чечендик өнөр адамзаттын сөз өнөрүнүн же тил маданиятынын туу чокусу, сөз өнөрүнүн жеткен жери деп мына Сапарбай Закиров деген окумуштуу белгилеген. Кепти керек жерде кереметине чыгара сүйлөгөн чечендер дүйнө жүзүндөгү ар элде кездешет. Илгертеден айтылып келаткан өнөр алды кызыл тил деген сөз ириде дал ушул чечендикке тиешелүү. Мына карасаңыздар, не деген сөз мына. Ушул бир эле ушул кыргыздын ушул макалы
чечендик өнөрдүн ушундай бир күчтүүлүгүн, абдан бир маанилүүлүгүн далилдеп койгондор бир эле сөз ушул сөз. Өнөр алды кызыл тил. Бул не деген сөз? Бул деген мына кызыл тил деген бул красноречие деп коет орустар. Красноречивость деп коет. Демек ошол өнөрлөрдүн алды, ошол бүтүн бул дүйнөдөгү бүтүн бардык өнөрлөрдүн эң төрөсү, өнөрлөрдүн эң башы мына кызыл тил. Тил өнөрү деп аталат. Чечен сөздөр багытталган жакка карата октой таамай, учкул тизмектери ыргактуу, ары көркөм, өз сөзүнө өзү жооп бере алгыдай далилдүү, так эс айтылат. Ак караны ажырата терең, жүйөлүү айтылган сөздөн же жооптон ошол адамдын бар дараметин таасын көрүнүп турган. Чечендик өнөр мына карасаңыздар, бул адамдын туубаса таланттуулугуна түздөн түз байланыштуу келип, эчен ар кыл чөйрөдө, ар кандай жагдайга кабылып, өзүнүн логикасын, өз күчүн, тапкычтыгын, акыл таразасын, психологиясын сынаган тынымсыз көнүгүүсүнүн, изденүүсүнүн аркасында жүрө калктанат. Мына мен жогоруда айттым го, ушу орустун баягы ыр бар го, мастерами не рождаются, мастерами становятся дейт. Мынакей. Демек бул чечендик өнөр бул деле төрөлгөн деле подбетип эле ошол адамдын тилине бул өнөр түшүп калбайт экен. Жок, бул мына көрдүңүздөр, бул бара жүрө калктанат экен. Ошон үчүн баягы сөз бекер айтылбаган да. Көрө көсөм болот, сүйлөп чечен болот. Эми ушул чечендик өнөр, оратордук өнөр дейбиз. Ушулар мына 20-кылым бул бир эле биздин өлкөбүздө же бир эле биздин кыргызча өлкөмдө эмес, бул бүтүн ааламда бир болуп көрбөгөндө бир өзгөрүүлөрдүн мезгили болгон да 20-кылымчы. Себеби 20-кылым бул адамзаттын аң сезиминин бир массалык түрдө бир өсүп жетилген доор. Ошол 20-кылымда не деген илимий ачылыштар болгон, не деген саясий окуялар болуп кеткен, не деген тарыхый бурулуштар болгон, не деген гана адамзатты бир козгогон окуялар болгон эмес. Ошо 20-кылымда ошо окумуштуулар да кызыгып, ушул чечендик өнөрдү атайын бир илим катары изилдөөгө алышкан да. Мына ошол чечендик өнөрдү изилдеген илим бул не деп аталат экен? Риторика деп аталат. Риторика ушул сүйлөө маданияты, кеп маданияты, ошол сүйлөө маданияттын негизинде ушул чечендик өнөрдү изилдеген бир илим. Риторика бул филологиялык илим катары кызыл тилдеги, чечендик өнөрдөгү, оратордук искусстводогу кептин ачыктыгына, тактыгына, көркөмдүүлүгүнө, уккулуктуулугуна жетиштирүүчү, анын ыкмаларын үйрөтүүчү илим. Азыр ушул адамдарды кошуп коеюн. Мына ушул риторика илими. Бул азыр эми Кыргызстанда көбүнчө мынагы журналистика жаатында же филология жаатында ошо билим алган студенттерге өтүлөт да бул сабакчы. Бирок мен ушуну сунуштайт элем да, ушул риторика илимин бүтүн бардык адистер окуш керек. Бул сабак бүтүн бардык кайсы кесиптин ээси болбосун, ошол чөйрөдөгү, ошол адистеги адамга бул сабактар окутулушу керек. Себеби азыр мына 4 жыл окуп алып, ушунчалык бааларын 5ке шатырата алып, кызыл диплом деп ушунчалык төш кагып, бирок сүйлөөгө келгенде же сөзүн түшүнбөйсүң, же бир анчып сүйлөй албайт, же баягы сөзү бандай маанисине жетпеген адамдар толуп турат. Мисалы мына көпчүлүгүбүз ошол окууну аяктагандан кийин албетте ар бир ишке орношоор алдын ошол иш
баягы ишке кирер алдын эмне болот ал жерде мындай аңгемелешүү болуп туурабы? Аңгемелешүү, собеседование болот. Ушул собеседование учурунда байкайбыз да биз дагы. Сүйлөй алышпай, суроо берсең ойлонот. Дейт, дейт. Ана ушинтип убакыт өтүп калат. Анан сен кантип билимин текшересиң? Ошон үчүн бул жерде бул риторика илими. Бардык адистиктерге бул сабак окутулушу керек. Бул адамды кооз сүйлөгөнгө, туура сүйлөгөнгө, сөздү көркүнө чыгара сүйлөгөнгө бир үйрөткөн илим да. Баарыбыз эле кооз сүйлөгүбүз келеби? Туура, баарыбыз сүйлөгөндө ошол сөзүбүз аудиторияга түшүнүктүү болсун, ошол сөзүбүз бир жетсин, менин сүйлөгөн сөзүмдү башка адамдар үлгү алсын дейбизби? Жанты ойлобойбузбу? Албетте ошентип ойлойбуз да, туурабы? Демек, бул риторика илими бардык адистерге окутулуучу илим болууга тийиш. Мына. Чечендик өнөр бул сөздүн кудурет күчү менен кыйын кырдаалдардан чыгып кеткен, сөз багып, сөзгө маани берген, сөзгө уста, чечен, сөзнөр, кепкор, көпчүлүк эл алдында таамай, так, курч, ачык, далилдүү да, көркөм да, логикалуу да сүйлөй билген акылман адамдарга таандык дейт. Эми бул жерде мындай дагы бир суроо туулат да. Ушул чечендик өнөр менен оратордук өнөрдүн айырмасы барбы деген суроо. Албетте айырмасы асман менен жердей бул жерде. Себеби оратор адам деп биз кимди айтсак болот? Ушу жазгачы мына эмнеге? Бир аудиторияны бир активдүү жандандырганчы кана. Жазыңыздар, пикириңиздерди айтыңыздар. Оратордук өнөр менен чечендик өнөрдүн айырмасын бир бөлүп көрөлүчү. Кааласаңыздар сүйлөңүздөр, микрофон жагып алып, кааласаңыздар жазыңыздар мына чатка. Оратор ким, анан чечен ким? Шуну бир айырмалап көрбөйлүбү, Микрофонду жагып сүйлөсөңөр ушунда тезирээк мындай. Кааласаңар сүйлөгүлө, же болбосо чатка жазгыла. Дароо. Оратор бул эч жерден мындай тартынбай сүйлөгөн адам. Ал эми чечен дегенде экөө бир эле болуп кетет, бирок чечендик сапат кайсыл жерде болбосун ал чечендик аркылуу сөздү алып кетет. Бардык время кандай учур келип калбасын, ал жерде сөз жок болуп кете турган болсо, ал адам чечен, анын сөз байлыгы көп. Ошол жерден, ошол туңгуюктан ал адам чечендиги менен чыгып кете алган адам бул чечен адам. Ал эми оратор бул лидер адам. Мындайча айтканда, ар бир сөзү адамга укуктуу болгон адам. Жакшы. Дагы ким кандай пикир айтат? Саламатсызбы агай? Саламатчы. Оратор бул негизинен айтып элем, эң башынан бардык нерсе башынан дейт го, что эгерде эмне үчүн көпчүлүк жаштар өздөрүнүн ойлорун мындай айта алышпайт, анткени бардык эле адамдар ата-энелери, например, үйдөн болушу мүмкүн, бардык эле нерсечи. Школада деле окууда окуп жүргөндө деле айтышат да, мугалимдер, мисалы алып, окуучу мектепке билиш үчүн барат да, ошол жакта алар суроо бергенде алар мүмкүн алардын кандайдыр бир пикирин чекке кагып койгон үчүн, ошол үчүн болуш керек. Ал эми оратор бул жерде өзүнүн оюн жеткизе билген адам. Ал эми бул чечен деген ар дайым чечкиндүү болупчу, например, бардык нерсени эле туура жана так чечкен адам чечкиндүү адам деп ойлойм да. Чечен сөзгө чечен болот го, мындай түз баарысын жеткизе алган өзүнүн оюн чечкиндүү менен. Жакшы. Дагы ким сүйлөйт? Жакшы. Рахмат кыздар. Эми мына пикир туура, мына пикир туура эмес деп бул жерде айтуу мүмкүн эмес. Ошол айтылгандардын бардыгы бул туура. Мына жогоруда ошо айтылгандай эле туура. Чечендик өнөр ошол биринчиден чечкиндүүлүктү, эриктүүлүктү,
талап кылат. Оратор ал бакылдап сакылдап сүйлөй бериши мүмкүн. Оратор аудиторияны өзүнө тарта билет, өзүнүн коңур үнү менен, өзүнүн бир дикциясы менен, өзүнүн манерасы менен аудиторияны өзүнө тарта билет. Ал эми чечен бул караңгыдан көз тапкан, кабилеттен сөз тапкан деп мына жогоруда кызыбыз айтып өттү. Ушул ар кандай кырдаалдан, ар кандай моменттен чукугандай сөз тапкан. Психологиялык атаканы өз ордуна койгон. Кандай ага бандай бир полемика болбосун же кандай бир ага реплика айтылбасын, ошондой моменттерде ушунчалык кандай жааткандай эле сөзүн так жеткире айткан адамды ошол биз не дейт экенбиз? Чечен дейт экенбиз. Бирок тарыхта ушул чечендик өнөрдү дагы, оратордук өнөрдү дагы бир өнөр кылып ошону аркалаган улуу адамдар болгон. Биз алардын азыр сүйлөгөндөрүн азыр биздин бул жакта ошо видеолор бар. Ошолорго биз маани беребиз. Алар кимдер экен? Тилекке каршы мен азыркы заманда ораторду табуу оңой болсо, бирок сөзмөр ушул ар кандай кырдаалдан сөз таап чыгып кеткен мындай бир сөзгө усталар, сөзгө чечендер тилекке каршы мазды кылат да азыркы замандачы. Себеби бул чечендик адам чечен болуш үчүн адам акылдан болушу керек. Адам ушул турмуштук тажрыйбасы бай болушу керек. Анын мынагы китепте жазылган билимге караганда анын адамдык билими жогору болушу керек. Анын теориясы тарганан практикасы көп болушу керек. Эми канча айтсак дагы бирок азыркы заманда менимче ушундай чечендерди табуу кыйын болсо керек. Эми мына оратордук өнөрдү келдик, чечендик өнөрдү өттүк. Демек ушул чечен адам ар кандай кырдаалдан, мына жогоруда бул жерде айтылды мына таамай деп атат. Курч, ачык, так, далилдүү, мына көрдүңөрбү мына? Далилдүү, көркөм деп атат. Себеби бул чечен адамдын мээси ушунчалык укмуш иштейт да. Эгерде кайсы бир каршылашы ага бир реплика айтса, ошол моментте ошол каршылашта жооп бере турган баягы фактылар, так, даана, чын, төгүн маалыматтар бүт бардыгы мээси жыйын болуп топтоп калат да, ошол менен сөз манантип сөзүн согот ошондочу. Бул мына чечендик өнөрдүн бир касиети ушул. Оратор адам мына ушинтип бакылдаса бакылдап, бирок айрым учурларда ораторлор деле кээде сөз таппай калат, кээде ыңгайсызга түшүп калышат. Ошон үчүн бул экөөнү биз кантип карасак болот? Бул чечендик өнөр менен оратордук өнөрдү баягы ата бала катары карасак болчу да. Эми мына оратор, демек оратор дагы мына ким экенин билдик. Эми оратордун негизги кыймылы дейт бул жерде. Оратордун негизги кыймылы өзү баягы жалпыга белгилүү эреже боюнча ушул 3 элемент. Анын мимикасы, анын жесттери, турган турпаты, позасы дейбиз да. Бул бир эле ораторго эмес, бул жалпы эле бардык биз бардыгыбыз эл алдында сүйлөйбүз, турабыз, сабактарда сүйлөйбүз. Ошондо адам турганда өзүн кантип туура алып турушу керек, кантип сүйлөшү керек. Ушуна 3 элементке маани бериш керек. Адам сүйлөп атканда эгерде мимика бул эмне эле? Мимика бул мына бет түзүлүштүн ушул ар кандай эмоциясынын ушул чагылышын биз мимика дейбиз. Ымдоо дейбиз, кыргызча ымдоо. Жест бул эмне? Жест бул кол жаңсоо. Поза бул демек биздин турган турпатыбыз. Эми мимикада
кандай учурда мимика иштеши керек. Ошол адамдын сүйлөгөн сөзүнө карата, сүйлөгөн сөзүндөгү мааниге карата адамдын мимикасы тынымсыз өзгөрүп турушу керек. Эгерде кайсы бир майрам менен мисалы куттуктап атсаңар, маанайды көтөрүп, сонун бир кубанычтуу маанайда кубанып, жылмайып, бул мимикада турабы? Айтсаңар ошондо бар сөзүңөр дагы ошол адамга жүрөгүнө ушунча так жетет да. Себеби адам силер сүйлөп атканда силерди көрүп аткан адам силердин биринчи кайсы жериңерге карайт? Албетте силердин жүзүңөргө карайт туурабы. Эч качан силердин бутуңарды же ичиңерге ошого карабайт. Кайсыл адам сүйлөбөсүн, анын дал эле ошол жүзүнө карайт да, жүзүнө карайт, тилине карайт. Эгер жүзүндө бир нур болгон болсо, ошол нуру ошол сүйлөгөн, угуп аткан аудиториядагы жетет да. Керектүү жерде мисалы кейи турган жерде кейип мисалы, анан кечке эле цементтей таш болуп мынтип эле калып турсаңар, ким силерди угат? Мимика болуш керек да. Бир адамдын жүзүндө бир эмоция ойгонушу керек. Анан жест деп атабыз. Мимика болуп атат, бирок силер солдаттай төп-түз туруп эле сүйлөп атсаңар, силерди эл кантип кабыл алат? Силерди аудитория кантип кабыл алат? Бул ойлойт да, бул чамасы бир оорукчан окшойт же бир майып окшойт деп. Ошон үчүн мунагы жесттер, колдор дагы. Мисалы силер ошо сөзүңөрдө бир мотивация берип атсаңар, биздин Кудай буйруса келечегибиз алдыда, биз дайыма алдыңкы сапта болобуз, Кыргызстан буйруса дүйнө мамлекеттерди алдыңкы салынды деп ушунчалык эмоцияга берилип, ошол баягы жүрөгүңөрдө кайнаган эмоция ичиңерге батпай, сыртка чыгып, бетиңерге чакырып, колуңарга чейин жетип, ошол менен энергияны жетсеңерчи, ал силерди угуп аткан аудитория ушунчалык эргийт да. Бирок жест дагы андай ашыкча болбошу керек. Жест дагы орунду болушу керек. Кечке эле мынтип эле ойной берсеңер, ким силерди угат? Силердин сөзүңөрдө канча колуңардан карап отура береби? Орунду болушу керек. Азыр мына бул жакта мына видеолордон да көрөбүз. Мына дүйнөдөгү тарыхта өткөн улуу адамдар, улуу лидерлер кантип сүйлөгөн? Алар кандай жесттерди колдонгон? Алардын мимикасы кандай болгон? Азыр силерге тапшырма. Азыр мына видеолорду көрүп, ошолорду баамдагыла, кыздар. Баамдап карагыла. Мына бул жерде бүт ушул 20-кылымда тарыхта өзүнө чоң ордун калтырып кеткен улуу адамдардын сүйлөгөн сөздөрүн азыр бул жакка кошуп койдум, ошону көрөбүз. Эми ким кирип атат? Мында дагы бир аныктама бар да, чечендик өнөр бул ашпозчу менен чач тараштай өнөр сыяктуу да. Чечендик өнөр. Чечендик өнөр ушул ашпозчулук менен чач тараштык өнөрдөй эле. Канчалык көп практика болсо, ошончолук ошол өнөргө бат калыптанасыңар да. Спортсмендер айткандай, канчалык тери көп чыкса, ошончолук жеңиш жакындайт дейт го. Ошон үчүн ар бир адам оратор болууга акылуу. Ал өзүбүздүн колубузда. Ал өзүбүздүн аракетибизден, өзүбүздүн ошол жасаган ушул тажрыйбабыздан көз каранды. Ошон үчүн кыздар көбүрөөк сүйлөгүлө, көбүрөөк машыктыла. Мына үйүңөрдө күзгү бар, күзгүнүн алдында келип алып сүйлөй бергиле. Ошо күзгүнү карап, өзүңөрдү карап, мимикаңарды, позаңарды, тургандыктарыңарды карап сүйлөй бергиле, машыктыла. Анан группада мисалы сабак учурунда дагы, кээде перемен учурунда өзүңөр сабактан чыгып алып, өзүңөр мугалим болуп, болушунча сүрүңөрдү жоготкула да. Бул ар бирибизде мындай татынчактык болот. Баарыбыз болгон тура. Менде деле убагында болгон, мен дагы
убагында ушунчалык тартынчаак, уялтчаак, түн болсо мына азыр бакылдап калдым. Бул ушул баягы оратордук өнөрдүн бир немеси, ушул көбүрөөк практика болуш керек да. Менин эсимде ошол мен ушул окууда окуп атканда, студент учурда, колледжде окуганда дагычы кандай иш чаралар болбосун мен ошо катыша берет элем да. Мына биздин Ош мамлекеттик университетинин чоң актер залында өтө сонун иш чаралар өтчү эле. Өтө сонун жолугушуулар болчу эле. Бара берчү элем, бара берип, катыша берчү элем, бара берчү элем. Анан кийин ал сөз мага тиешеси, ал сөз ошо иш чарага тиешеси барбы, жокпу, ал суроо туура эмеспи, туруп алып эле сүйлөй берчүмүн да. Менин максатым эпте ошо сүйлөшпөчү да. Азыр ошо күндөрдү эстеп коюп, жаман менен күлөм да. Ошо күндөрдү эстепчи. Менин максатым ошо сүрүмдү жоюш болчу да. Туруп алып эле ошо сүйлөй берчү элем. Ошончо адамды көзүп чөйрөт. Анан мына пандемия дагы өтө сонун бир мүмкүнчүлүк болду. Zoom'дан дагы тынбай сүйлөй берип, бул да адамды калыптандырат экен да. Ошон үчүн эгерде өзүңөр үчүн күйсөңөр, өзүңөрдү ушул коомго тааныткыңар келсе, бул дүйнөдө, бул ааламда бир адамдарга таасирлүү болууңар келсе, адамдардын алдысы, адамдардын жакшысы, адамдардын үлгүлүү бир инсан катары калыптанган келсе, өзүңөрдү аябагыла, өзүңөрдү аябагыла. Жанагы зона комфортунан чыккыла, болушунча рамкадан чыккыла, болушунча өзүңөр мүмкүнчүлүгүңөрдү өстүрүп өнүктүргүлө. Кудай тааламчы ар бирибизге жөндөм берди. Мына баарыбыздын алты саныбыз аман, 12 мүчөбүз эсен, акылыбыз жайында, тилибиз бар, Кудайга шүгүр. Үй жайыбыз бар. Кудай таалам бизге бүтүн баардык шартты түзүп берген. Кудай таалам биздин ушул жүрөгүбүзгө, жан дүйнөбүзгө ушул жөндөмдөрдү, таланттарды катып койгонда, биз билбейбизби, бизде кандай таланттар бар экен. Биз ошону болушунча көбүрөөк практикалашсак, ушул таланттар ачылат. Мына ар бириңер ушинтип сүйлөй аласыңар. Ал ошо өзүңөрдүн аракетиңердин көз каранды болот. Туурабы? Ошон үчүн баягы раматылык чубак ажын айтканда сөзү барбы? Мага боло берет, мага баары деген сөздү айтпаган жок, сага боло бербейт, сенин колуңдан келет деп, канча мына адамга мотивация берчү. Демек, ушу баягы жогоруда айтылгандай эле, адам гений болуп туулбайт, адам гений болуп калыптанат. Ошо жашаган чөйрөсүнө карап, анан сөзсүз ошо өзүңөрдүн баягы чөйрөңөрдү тандай билет кыздар. Себеби чөйрө дагы өтө маанилүү эле. Кандай чөйрөдө болсоңор, ошол чөйрөнүн эле ошол немесин, ошондой адам эле болуп калыптанасыңар. Ал ошол жашаган чөйрөдөн көз каранды болот. Чөйрө бул саз сыяктуу, болото. Жаман чөйрө болсо, ал силерге таптакалга батып кетесиңер. Жакшы бир ушундай жакшы адамдар чогулган, билимдүү адамдар чогулган, бир интеллектуалдар чогулган чөйрө болсочу, барган сайын өсөсүңөр. Мына биздин гимндин кайырмасын уксаңар, ошол гимндин кайырмасында мындай бир саптар бар. Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңдан. Ушул кайырманы силер өзүңөр алгыла да. Өзүңөрдүн тагдырыңар өзүңөрдүн колуңарда. Жаштыгыңарды кандай өткөрсөңөр, ошонун өзүрүн мына келечекте көрөсүңөр. Жашыңда кылсаң мээнетти, карыганда көрөсүң дөөлөттү. Эми мен мотивацияны жакшы эле бердим окшойт, мотивация түгөнбөйт. Мотивациядан бере берет. Ал анда таасирдүү болобу, болбойбу, аны адам өзүн байкалат да. Эми мына биз чечендик өнөр, оратордук өнөр боюнча аз-маз болсо сөз кылдык. Азыр эми бул жерде ошол роликтер бар да. Азыр ошол роликтерди бир карап коелу.
Искак мырза видеону койгуча силер эгерде суроолоруңар болсо чатка жазып койсоңор болот. Анан видео бүткөндөн жооп берет. Улантып бериңиз. Угуп атасыздарбы? Угуп атат. Азыр мына бүгүнкү биздин ушу баарлашуудун эң активдүү катышуучусу мына Гүлзада кызыбыз болду. Мына Азамат баятан бери мына ушу угуп, угуп отурат ушу кызыбыз. Нурзия дагы мына кайра улам чыккан жагып атат Нурзия дагы. Сүрдөп атабы мына Азамат. Нурзия менен Гүлзадага бүгүн 5 койдум ушу кызга. Эки абдан жакшы маанер угуп атышат да. Мен булардын жүзүнөн байкап атам да. Десе бирок мына айласы жагып калды. Мен булардын эмнем кем деп. Молодец. Анан Ферза жагып калды. Жакшы. Кыздардын баары бар экенсиңер. Жакпылар да. Эмне тартмасың? Эмне бар экенсиңер? Бул адамдын баягы жүзүнөн баягы билинет да. Ал сөздү кантип угуп атат, кантип мындай маанер менен сөз жагып атат, жакпай атабы. Анан силер кубансаңарчы, ал мага кайра дем болот да. Булардан угуп атат экен деп мен кайра сүйлөйм да. Мен кайра болушунча берилип келип сүйлөөгө аракет кылам да. Анан силер мынантип отурсаңар мен кантип сүйлөйм? Ошон үчүн мына кубанып турсаңар, жылмайып турсаңар, мен дагы мындай ачылып сүйлөгөнгө мен дагы аракеттенем да. Мына экранды ким чыгып салды? Сүрөт искусствосу кылып. Кана шуну өчүрүлөчү мен стрелкаларды. Азыр видеону тосуп калып атат. Ана экранды өчүргүлөчү кыздар, эме карасаңар, кимден басырып кеттир. Эме кайра өчүрсө болот да. Но ручканы алып туруп ошол жакта этот жана бар. Стереть деген бар, ошону басып туруп ушундай жамсасаңар өчүрүп. Ошентип Бул жактан ал видео койгондо көрүнбөй калат. Болот тез өчүрүлө. Мына мен өзүм койдум болду. Мына видео көрүп атабы? Ушинтип көрө берели, полный экран кылбай эле. Ооба, көрүнүп атат. Полный экран кылбай ушинтип көрө береличи. Мүмкүн болсо ошо полный экран кылсаң. Азыр анда. Что баарына түшүнүктүү дана көрүнүш үчүн. Анда мындан чыгып анда кайра баштан коёюн. Бул көрүнбөйт атчы. Бул мындай болуп атат. Телефондон коюп көрөчү. Агай, видео мага көрүнбөй эле, чыгардыңызбы же чыккан жокпу? Жок, видео ошо коюлбай атат да, азыр мен өзүм телефондон коюп, телефондон. Мына телефондон көрөт окшойбуз. Мына телефондон коёт окшойм азыр. Телефондон коёт экен. Азыр мындай кылалы. Азыр биздин убактыбыз канча убактыбыз калыптыр? Азыр чыгып атты эле мен. Бул вас время канча убакыт калыптыр бүтүшүбүзгө? Же Zoom немеби? Убакыт алынганбы? Чексизби? Убакыты алынган деп чыкты эле азыр киргенимде. Негизи 40 мүнөт болчу, бирок 40 мүнөттөн деле ашып калды, ошо ачпай токтойт. Анда азыр мен мына телефондо отурам, Zoom'да азыр мен телефондон.
Өчірейін да. Мен уға тастар бен. Вот это. ооба. Болса экранды қанып көрсетеді, мен болса бұл жақтан қойып берейін. Азына қойып отыр. Видеоны көрдіңіздер бе видеоны? Ооба чыкты. Ооба көрүнөт. Чыкты, көрүнөт атат. Угылып отыр? Звук угулган жок. Ооба көрінеді. Міне ол шыққан жоқ бірақ. Жок экен. Ысқақ мырза, болса маған айтсаңыз, мен бұл жақтан қойып берейін, үні де шығады, башқасы да шығып, мындай қойып берейін. Сіздерге қатты отырықшы. Жөн тойманда шуны, а? Менде бар. Болған маған жаңалық қойсаңыз, бар. Бұл неме бар бізде, сайт бар ба? Ооба бар. Бұны сіз қайдан алғансыз? Бергенмін сізге. Бұл баяғы мерияда деген жаңалғамыз ба? Өтішіп, телевизор қолдап қойған ба? Шамойдан қалып қойған. Мына. Жақсы анды. Қайсы жақтан қоятайым? Телефондан қоясыз ба жонда? Организатор ғана қойылады ғой. Неменді бердім, мына ортадан қоясыз да, мына демонстрация экран дегенде. Көрінеді ата? Жоқ, азырынча көрінген жоқ. Азыранда. Бұл жақтан 1 минутке байтыруға. Бұл жақтан қайырынан кіргізіп тұрады шында. Шunu көріп едім. Исқақ мырза.
Мен экранды кое албайсың да, бул. Эмеден эме звук менен видеонун анан участниктер менен подробненин ортосунда бар го жашыл. Ошону басып кирсе болот. Көрүнүп атабы? Жок. Азыр анда. Жок, көргөн жок. Буну бул жерден экран. Азыр анда мен экинчи ноутбугум ачайын енді. Biraz не болып тұрастыра качайын енді. Экинчи чыгайын дагы.